Урматтуу эл журт, дал менин артымда турган мекемеде Токтогул районунун баардык ок аташы башкаруусу ушул жерден болот. Эже буга чейин келген жогорку кеңештин депутаттарынын баардыгы ушу башкаруу системасына аралашып, кадр саясатында ушу кийлигишөрдү да. Ошондуктан өздөрүнүн кадрын алып келип, башкаруу системасына аралашты. Эгерде сиз депутат болуп калсаңыз, сөз бериңиз ушу элге. Башкаруу системасына аралашпайсызбы? Жок, вот. Мен 4-чакырышта дагы эч бир кадр алмаштырып, кадр маселесине киришкен эмесмин. Негизи бул кадр маселесине киришкен өзү жакшы эмес. Эл ишенип бизге ишеним артса, сенин да командаңды алып келе албайм. Менин да командамды алып келе албайсыз. Жок. Суу башкаруудан кийин элечи бүгүнкү күндө Токтогул шаары 17 сом эл тыйындан ичип атат. Эгер сиз депутат болуп калсаңыз, жүрүңүз көргөзөйүн сизге. Бул жасалма эмес. Мына ушуну арзандатыш керек. Экинчи маселе. 5,5 миллион еврога ушул жерге биринчи фаза ошо карызды төлөйбүз деп 17 сом эл тыйын болуп калды. Экинчи фазага 18 миллион сом бүгүнкү күндө алына элек, ошол токтоп турат. Ошон үчүн Токтогул шаарында толук кандуу суу иче албай атат. Жүр, ошого сөз бериңиз. Суу эми бул өмүр булак да. Адам эле эмес, өсүмдүк дагы, жаныбар дагы суусуз жашай албайт. 17 сом 50 тыйын чындыгында могу карапайым элге, могу аймактарга кымбат эле болуп эсептелинет. Эгерде эми эл ишеним көрсөтсө, ушу расмий иш башталганда ушул суу маселелерин курч көтөрөбүз. 5 жыл бою сөз бересизби көтөргөнгө? Сөз берем. Сөз бересиз. Мына көрдүңүзбү мына акыбалдарын? Мына бул жерде кичинекей жерде турабыз. Мен ушуну 5 жыл какшап ушу маселени жогорку кеңештин депутаты көтөрсө экен деп атам. Сиз ушул маселени өзөктүү көтөрөсүз деп мындай ишенем да. Көрдүңүзбү мына? Бүт талкаланган. Биздин мекеме өзү кичинекей, ал эми кредиттер алынып атат. Токтогул элине андай болуш керек деп ойлойм да. Биз азыр мынакей 7 микрорайонуна келдик. Муну бачокту көрдүңүзбү? Көрдүм. Эл ушинтип 30 жыл суу ташып иштеже. Эми качанга чейин ушинтип суу ташып жүрүп токтогулуктар өтүп кетет. Ошондуктан эми шаардын маселесинде же грамота берип кереги жок. Сен жакшы, сизиң бизиң да берип кереги жок. Депутат болуп калсаңыз, дал ушул маселелерди көтөрүш керек. Мына эптеп моундай кранда сууларды алып келишти же бурч-бурчтан келип ташып ичишет. Аялдарга эле түшкөн түйшүк болот да, негизи энелерибизге, балдарыбызга суу ташып. Бул маселени сөзсүз ошол улуу трибунадан какшап, элдин негизи биз элдин түйшүгүн жеңилдетишибиз керек да. Жашоосун, турмушун, баардык биздин мыйзамыбыз, биздин кылган аракеттерибиздин баардыгы эле ушу элибиздин жашоосун жакшыртууга арналыш керек. Анан бул суу деген өмүр булак, бул ар бир сууну адам баласы эмес, өсүмдүк дагы муктаж сууга. Ар бир моундай жашынакай балдарыбыздын баардыгы, энелерибиздин баардыгына жашоосу, турмушуну ушул жеңилдетип беришибиз керек да. Ушун үчүн күрөшүш керек, ушун үчүн көтөрүш керек. Кудай буйрса, эл ишеним берсе, ушул маселелерден баштайбыз да. Рахмат. Эже миң деген агитаторлор азыр бөлөк кандидаттардын арасында жүгүрүп жүрөт. Бирок алар ушул маселелерди айткан жок да. Мен сизге агитатор катары дагы, мына элдин уулу катары дагы ушул маселени мойнуңузга жүктөгүм келип атат. Сөз бериңиз эже, ушуну көтөрөбүз. Сөз берем. Мен мындай маселелерди көтөрүп жүргөнбүз, таза суу киргизип жүргөнбүз. Бул жааттан тажрыйба бар. Сөзсүз элдин ушул камын көрүүгө мен даярмын, эл ишеним берсе. Токтогул шаарынын Борбордук көчөсү. Мына дал ушул сиз турган жер, атайын алып келдим, кургап калды. Ирригация системасы нөл. Кадимкидей эч нерсе суугат болбойт да. Муногу талдар сиз менен тең. Бир дагы ушунда ирригация маселесинде иш жүргөн жок. Мына ушул өзөктүү маселе. Ушуну көтөрүш керек. Анткени шаар соолуп калды эже. Тиги жерде биздин эс алуу багыбыз бар. Ал жерде да бир тал тигилген жок. Талааларга суу жетпегенде. Эми жайдын күнүндө чеже могул жерлер бүт кургап калат. Эгерде буйруп депутат болуп калсаңыз, мына элдин көйгөйү. Миң деген агитаторлор аз жүгүрүп алдактап жүрүшпөйбү бөлөк кандидаттарда. Бирок чыныгы маселени алар мынтип айта албай атат. Мен сизге айтып атам, мына ушул көйгөйлөрдү эже чечиш керек. Алып келип көрсөтөбүз, айтып көрсөтөбүз. Такыр болбосо анан эл ишеним көрсөтсө, ошол улуу трибунадан көтөрөбүз да. Шаардын көйгөйүн мен жана миң агитатор караганда жакшы билем. Элдин айта турган сөзүн да жакшы билем. Муногул тазалык ишканасы, шаар таштандыга толуп бүттү. Техникаларын караңыз. 5 жыл бою бир дагы депутат эже ушуну көтөрүп, ушул маселе чоң маселе экенин айта албай койду. Тескерисинче компьютер берди, кагаз берди, бирок президентке Камчыбек Кыдыршайычке жеткире албай койду эже. Билбейм, эмне үчүн бул маселелерди карашпайт. Жүрүңүзчү эже, мына көрүңүзчү. Ушинтип иштеш керек да депутат дегенче. Азыркы биздин убакта заманбап техникалар чыкты да. Анан моундай шарт менен
ушул техника менен жетишпейт да. Кол менен жүктөйт эже бунун бардыгын. Жетишсиз мунун бардыгы. Бул маселелер дагы жана тизмектин биринчи кезекте чечиле турган маселелер экен. Ушинтип гана элге жардам бере аласыз эже. Анан кийин диплом берип, грамота берип, анан компьютер берип эч качан чече албайсыз эже. Кадр саясатына кирсеңиз да чече албайсыз. Ошон үчүн мынакей техникага жүгүрүп бериш керек, грант жазып бериш керек, өкмөткөчү болгону элдин көйгөйүн жеткириш керек. Көтөрөбүз. Урматтуу жердештерим, урматтуу мени колдогондор, эгерде кимде ким мени шайлайт болчумун, сен ишке жарайт болчуң дегендер болсо, мен сиздерден суранам. Мына ушул бюллетенде номер 1 Турдукан Абдыкариевнаны шайлап бериңиздер. Биз биргеликте төмөндөгү маселелердин баардыгын көтөрөбүз, аягына чыгарабыз, элдин бакубат жашоосу үчүн күрөшөбүз жана жардам беребиз. Мен шаардагы баардык көйгөйлөрдү билем. Мага ишениңиздер, биз күрөштөрдү аягына чейин чыгарабыз. Ошондуктан бюллетенде биринчини тандап бериңиздер.